Бермет кечки тамакка 3 түрдүү тамак жасады. Ал азыр тарелканы 3 бирдей бөлүккө бөлүп, бир бөлүгүнө брокколи салды. Бермет тарелканы кандай бөлүгүнө брокколи салды? Бермет тарелканы кандай бөлүгүнө брокколи салганын табуу үчүн биз Бермет колдонгон тарелканы элестетип, бул жерге бир тарелка сызып алалы. Бермет тик бурчтук формасындагы бир тарелка колдонду деп элестетели. Анда бул тарелканы биз 1/3 бөлүккө бөлүп алабыз. Демек, 3 бөлүккө бөлүп алабыз. 3 бөлүккө бөлдүк. 1/3 бөлүккө бөлдүк. Анын бир бөлүгүнө брокколи салды. Демек, бул бөлүккө Бермет брокколи салды. Анда биз бул жерди кантип көрсөтөбүз? Бул жерди көрсөтүү үчүн биз жөнөкөй бөлчөктү колдонобуз. Себеби Бермет бир бүтүндү 3 бөлүккө бөлүп, анын бир бөлүгүн гана колдонду. Демек, биз бул жерди көрсөтүү үчүн биз жөнөкөй бөлчөктү колдонобуз жана бир бөлчөк сызыгын сызып алабыз. Анын бөлүмүнү, башкача айтканда, асты жагындагы сан үчүн бөлчөктүн бөлүмүнө биз бул жерде тарелканы жалпысынан канча бөлүккө бөлгөнүн жазабыз. Бермет тарелканы 3 бөлүккө бөлдү. Ал эми анын брокколи салган бөлүгү кандай бөлүктү түзөт деп жаткандыгы үчүн биз брокколини кайсы бөлүккө же канча бөлүккө салганын карайбыз. Ал брокколини бир бөлүгүнө салды. Демек, алымына, бул бөлчөктүн алымына 1 жазабыз. Бермет брокколи салуу үчүн тарелканын 3/1 бөлүгүн колдонду. Же болбосо бул жерди биз 3/1 деп көрсөтөбүз.